Мына жакында эле биз меморандумга кол койдук Чайна Роуд менен. Ал жерде темир жолун сыртка чыгаруу маселесин. Алар 3 өзүнүн вариантын берген болчу, бирок биз бир вариантка токтоп атабыз. Бул деген ошол Северный Объезднойдон параллельно кете турган жолун түзүү боюнчачы. Алардын дагы өзүнүн долбоорунда эки ушу кольцевой жолду да сунуштап атышат да. Себеп дегенде темир жолдун ордуна алар деген скоростной, сквозной кылып атат. Анан ошондо эки кольцевойду жүргүзгөнгө биз деген бул ишке ашырабыз деген аракетибиз бар бүгүнкү күндө. Мен ойлойт элем Акылбек Самоевич, эгерде сиз дагы өзүңүз бир жардам берип, бул көйгөйдү чечпесе, чындыгында бул чоң көйгөйлөргө айланып баратат. Өзүңүз деле байкап атасыз. Бир шаардан бир шаарга чейин жеткиче 1,5 саат болуп атат. Андан көрө бияктан Кеминге, бул жактан Карабалтага жетип алган оң болуп атат да. Ушуга бир көңүлүңүздү буруп берип койсоңуз деп суранат элек. Азыр мына абзаттар токтогулчу болуп атат. Айбек Жанышбекович, үчөөңүздөр эмки жумадан баштап эле буга кириш керек. Жанагы внутренний кольцо, внешний кольцону биз өкмөт акча бөлүп куруп берип койбосок, шаар өзүнүн күчү менен кура албайт. Анан железнодорожный переездтерди кескин түрдө көбөйтүшүбүз керек. Мына быйыл Айбек Жанышбекович 3 жерден тешип атасыңарбы, Бакаевадан азыр ишти баштадык, 2 жерден тендерди эмелерди аныктап 3 жерден өйдөдөн анан Ылдыйга түшө турган темир жолдон бул да жетишсиз. Бул 15-20га жакын болуш керек. Ошондуктан муну чоң бир план кылып эле абзаттар токтогулчу. Анан внешний инвестор болобу, чоң акчаны таап салып, Бишкектикин бир жолу чечип коюш керек да.